Бир кезде миңдеген эс алуучуларды кабыл алган гүлдөгөн тарыхы бар Жетөгүз курорту кийинчерээк кароосуз калган жайлардын бирине айланган. 2025-жылы санаторий президенттин иш башкармалыгынын карамагына өтүп, ошол замат бул жерде масштабдуу жаңылоо жана реконструкция башталган. 1931 иштей баштаган санаторийдин жалпы 6 имараты болгон. Алардын авариялык абалга кептелген 5 имараты бузулуп, бирөө гана сакталып калды. Учурда бузулган 5 имараттын ордуна жаңылары курулуп жатат. Азыр корпустардан 4 корпус дегенибиз бар эле, ал бузулду. Клуб бар эле, аныбыз бузулду. 1 корпус бар эле, аныбыз бузулду. Дагы 4 корпус бар эле, анын ордуна 4 этаж здание курулуп атат. Ичинде столовойбуз болот, лечебный корпусубуз да болот экен, жатакана да болот экен. Вся благоустройство. Бул инженердик коммуникациялар толугу менен жаңыланды. Тактап айтканда суу түтүктөрү, канализация системасы, электр менен камсыздоо тармактары, жеңилдетүү жана башка инженердик инфраструктура толугу менен алмаштырылды. Натыйжада мурдагы эски коммуникациялардан эч нерсе калган жок. Жаңы системалар заманбап талаптарга жооп берип, санаторийдин коопсуз жана үзгүлтүксүз иштешине баардык шарттарды түзөт. Выломали и заново построили. Буга чейин курортту стандарттуу жатак корпустары гана болсо, эми тандоо кеңейди. Тактап айтканда реконструкциянын алкагында барнхаустар, афрейм жана мен тургандай капсулалык үйлөр курулууда. Бул Жетөгүз курортунун деңгээлин жаңы баскычка көтөрмөкчү. 250 орунга ылайыкталып курулуп жаткан санаторий таанылгыс болуп өзгөрөт. Долбоордун алкагында амфитеатр, бассейн, боз үй жасалгасындагы конференц зал, унаа токтотуучу жай курулуп, аймак толугу менен жашылдандырылат. Мындан сырткары жөө адамдар үчүн эс алуу жайлары жана көрктөндүрүү элементтери да камтылат. Бул амфитеатрыбыз орду эски фундаментте турган, бул жер башында. Биз иштеттик, буну бузуп салбай эле ичин амфитеатрга айландырып долбоор чийдик. Ал 450 орунду иштелген вообще. Бул жагында экран болот, мына тушта. Бул жагы уже мындай бир тараптуу эле конструкцияны өзгөрткөнгө болбогон проект болуп эсептелип калды, ошо чийгендечи. Санаторийдин минералдык ысык булактары менен дарылык баткагы муун, нерв, сөөк жана ашказан ичеги ооруларын дарылоодо миңден бири болуп саналат. Эми бул табигый мүмкүнчүлүктөргө заманбап шарттар кошулуп, курорт кайрадан эс алуучуларга толоору күтүлүүдө. Союз убагында айтылып жүргөндө бул СССР убагында бул радонубуз биринчи месттен алчу химический составы боюнча. Дүйнө жүзүндө ал 2-чи орунда деп коюшчу эми аны. Анан биякта дагы ашказанда жарактуу булактарыбыз бар. Химический составдары көп элементтүү. Ашказан ооругандар да бул жерден жакшынакай дарыланып кетчү эле. Эми ошонун баары жанданса элибизге деле, өзүбүзгө деле, тургундарга деле жакшы болот. Курорттун курулуш аянтында учурда 100гө чукул жумушчу эмгектенүүдө. Долбоорго ылайык реконструкциянын биринчи этабын ушул жылдын октябрь айында аяктоо мерчемделген. Данагүл Алиева, Ынтымак Тафталиев, ЛТР, Ысык Көл облусу.